Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу ага-инилер, эже карындаштар. Бүгүнкү коомчулугубузда ислам динине карата жана ошондой эле ислам аалымдарына карата ислам динин жамылган кээ бир адамдар тарабынан сын пикирлер, терс көз караштар, туура эмес маалыматтар таралып кенен жайылууда. Мына ошол нерсени алдын алуу катарында ушул видео кайрылуубузду жасап отурабыз. Сөзүбүз ачыгыраак болсун. Мына ушул Түркия жергесинде теология жана философия багытында илим алып жүргөн Элмурат Кочкор уулу аттуу агабыздын Назира Айтбековага берген маегинде мына ушул адамдын көз караштарынын канчалык кооптуу же болбосо канчалык чындыгы бар ушул нерселерди сиздерге акыйкатын көргөзбөөнү туура көрдүк. Сөзүбүз башынан болсун. Бүгүнкү күндө дүйнөдө бардык мусулмандар же болбосо бардык исламга таандыкталган тайпалардын болгону 3 гана түрү бар. Бул биринчиси мутахаллил деп коет. Экинчиси мутавассит, үчүнчүсү муташаддид. Булар эмне болгон тайпалар? Биринчиси мутахаллил деген булар исламды өтө жеңилдештирип, өзлөрүнүн логикасын, акылын исламдын шариятынан дагы, Куран, сүннөттөн дагы жогору коюп жибергендер. Экинчисин акырында айталы, үчүнчүсүн айталы муташаддиддер деп. Муташаддиддер кимдер десе, булар ошол Куран, сүннөттү гана карамап, акылды четке кагып жибергендер. Акылдын нурун пайдаланбагандар. Муташаддиддер булар бүгүнкү күндө бардык нерсени куфурга, бардык нерсени ширкке, бидатка чыгарып, адамдарга жашоону оорлоштуруп, исламды оорлоштуруп, аларды тозокко түшүрүп, бейишке чыгарып койгондор. Мына ошолар дагы коомубузда өтө бир оор абалды жаратып, жайылтып аткандыгы кейтет. Үчүнчүсү кимдер десе, мутавасситтер. Мутавассит деген ортолукту кармангандар. Булар кимдер десе, булар Куран, шариятты, Куран, сүннөттү жана акылды, логиканы экөөнү бирдей айкалыштыруу менен алып кеткендер. Булар мутавасситтер деп аталынат. Бул нерсени эмнеге айтып жатабыз? Анткени бүгүнкү күндө мына ошол мутахаллилдер, тактап айтканда адалдаштыруучулар, жеңилдештирүүчүлөр исламдын өзгөрүлбөс өкүмдөрүн бүгүнкү өзлөрүнүн жерге сиңбес акылдарына салып, логикалаштырып жана исламдын акыйкатынан чыгарып жиберип жатышат. Мына ошол жогорудагы биз айтып өткөн Элмурат Кочкор уулу дагы кээ бир айткан көз караштары дээрлик көпчүлүгү мына ушундай көз карашта экендиги эч бир талашсыз. Буга келерки видеодогу айткан сөздөрү толук түрдө далил болуп бере алат. Чачкан видеолорду таратуу, билдирүүлөр таратуу, муну өлкө боюнча талкуулоонун деле кажети жок болчу. Эгер мектеп окуучулары болсо, ал карындаштарыбыз али бөбөктөр экен, кичинекей кыздар экен. Алар азыр бир жакшына сабактарын окусун, макул. Аң сезимдүү түрдө өзүн чечимин чыгарып, жолук салына турган деңгээлге келгенде балким салынып алаттыр. Азыр мектеп окуучусу экенин эске алсак, балким көпчүлүгү ата энесинин каалоосу менен салынган болсо керек. Андыктан Кудай аларды кечирет, эчтемке болбойт. Бузукулуктун алдын алып, исламдын парзы деп кандайдыр бир өзүбүздүн ыйыгыбызга, биздин идеалыбызга кол салуу катары сыпаттоонун кереги жок. Алла Таала мээримдүү, ырайымдуу кечирет. Бул видеодон көргөнүңүздөрдөй эле жолук маселеси туурасында сүйлөп өттү. Сөзүнүн натыйжасын ала турган болсок, жолук маселеси анчалык деле
мамлекеттик деңгээлде талкууга алына турган маанилүү деле маселе эмес деп айтып жатат. Бул жеке мусулман адам катары, ошондой эле 85-90% мусулмандар жашаган мамлекетте мына ушундай сөздү сүйлөө жана ошол нерсеге жол ачып берүү өтө бир чоң жаңылыштыктардан, мүчүлүштүктөрдөн болуп саналат. Жана биз башта айтып өткөн бир гана Кыргызстанда эмес, Кыргызстанга жаңыдан кирип келе жаткан эмес, балким дүйнөлүк, глобалдуу бир өтө чоң бир кооптуу тайпа катары эскерилип жаткан мутахаллил адалдаштыруучулардын негизги белгилери жана ошондой эле негизги миссиялары мына ушулар. Бул адамдын бир гана ушул эле эмес, мындан башка көптөгөн маселелерде катачылыктарын, мүчүлүштүктөрүн көрө алдым. Мына ошол эле пайгамбарлардын күнөөсүз зат экендигин боюнча жана ошондой эле пайгамбарлардын мужизалыгы боюнча, мужизаларды кандай түшүнөбүз ошол боюнча жана ошондой эле курбандык чалуу, андан сырткары ислам саясаты боюнча дагы көптөгөн ката туура эмес пикирлерди исламдын ахлу сунна вал жамаат, негизи эле исламдын негизги өзгөрбөс принциптерине, өзгөрбөс өкүмдөрүнө, ишенимдерине карата жеңил саноосу, тарыхый көз карашта болуусу бул таптакыр туура эмес. Мына ушул нерсени сиздерге көргөзүп, сиздерге ачык айтып жеткирүүнү ылайык көрдүк. Андыктан баарыңыздар ушул көргөн видеону бөлүшүп, элдерге таратып, жана мындай туура эмес ката кемчиликтерден, ката түшүнүктөрдөн алыс болууга, оолак болууга чакырып кетет элек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.